Siz beni естибейсиз, билбейсиз. Мен өмүрү колго дегенде жүрүп кеткенчи. Анан айтчы эмесмин, бирок мында менен неме бүтүрүп жаздым. Мен ошо 3 жыл жүрдүм. Бирок жанагы неде кийин дагы Талас жергесинде аттын кашкасындай таанымал болгон Бектур агайыбыз 80 жашта. Мугалимдер, саяпкерлер муундарды таптаган, мугалимдер талапкерлер бийикке жол баштаган, мугалимдер анык шерлер кыйындан баш тартпаган, көтөргөнүм экен жүгө эч убакта, эч бир жерде чарчадым деп айтпаган. Мугалимдер аталар да, энелер да, демекчи мугалимдердин мугалими келечекте мугалимдик кесибин ары жооптуу, ары ардактуу деп келишет. Ооба, бүгүнкүсү да, эртеңкиси да мугалимден болочок муундарды тарбиялоодо, билим берүүдө жоопкерчиликти талап кылат. Макаламды жазууга кыргыз педагогикасынын апогейиндеги орунда новатор кыргыз педагогикасына төңкүрүш жасаган мугалим Бектур Исаков. Бектур агайдын педагогикалык тажрыйбасын эсилдеген Советбек Байгазиев агайыбыз окуучу куштун эки канаты дейт. Биринчиси бир канаты мугалим, экинчи окуучунун иш-аракети, окуусу деп баа берет. Албетте мугалим күчтүү, изденгич, билимдүү болсо окуучуну кызыктырат. Мен ишенем, Бектур агайдын иш тажрыйбалары, китептерин окуп таасир алам. Бул методика мени, сени ээрчитет. Улардын айткан сөзү бар эмеспи? Жакшы мугалим окутат, үйрөтөт, мокту мугалим ээрчитет, шыктандырат, туура сага компас катары нурун чачып турат. Ал эми Бектур агайга кааларым узун өмүр, бактылуу карылык, чын дээсолук.